Жалпы Супер ТВ телеканалын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүгүн блогер ырчы Аида Багышбекованын үйүндө турабыз. Анткени бүгүн Аида Багышбекованын ата энеси өзүнүн күйөө баласын жана ошондой эле кудаларын тосконуп жатышат. Алдыда бизди кандай кызыктар күтөт, сиздер менен биргеликте көрөлү. Тоюңуздар кудагай кут болсун. Куттуктайбыз. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Рахмат, айтканыңар келсин. Бул кыз берген аябай оор болот экен ата энегечи. Биз эми бир эмес 2 келин алганбыз, бирок ушул келин алганда мындай болгон эмеспиз да, баягы. Кызыбыз жалгыз болгонгобу кеткенде аябай шок болдук. Еще биз тиги мынтип ала качып кетет деп такыр уктасак түшүбүзгө кирчимес да, анан ала качып кетти десе биз биринчи пранк дедик. Пранкко депчи, анан жок, пранк эмес экен. Анан аябай шок болдук. Алып айтпайм, бир күн жаман болдук. Эчтеке кыла албай эле ушу отуруп калдык, жалдырап элечи, эмне кылабыз эми деп элечи. Ошонан Аида менен сүйлөшүп эле эме кылса эле, эми апайым ушундай алып кетти. Анан эми мурда сүйлөшүп жүрбөдүм беле. Ушинтип калдым дейт. Анан эми чын эле баягы мына 1,5 жылдан ашык сүйлөшүштү. Элдин баары билет. Бир эле Кыргызстан эмес, канча мамлекет көрүп атат телефондан, Инстаграмдан. Анан эми баягы сүйлөшкөн баласына эми кете берсин, мейли, бала деле жаман бала эмес, жакшы бала. Ушунча жыл сүйлөштү, биринин баягы бири-биринин мүнөздөрүн, эме ойлорун билген адамдар да. Негизичи ар бир мындай кыз узатуу тойго баргандачы бир ата өзгөчө бир толкундануу менен жүрөт экен да. Анан мен дагы сурагым келип атат. Ошол сиз чалып калды, айтты деп айтып атасыздарбы? Анан кийин сизде кандай сезим болду? Мен билбейм, таптакыр өзүмдү жоотуп койдум окшойт да. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ушу ыйладым чында. Сизде да ошондой болдубу? Жок, биз аялдар аябай мындай көтөрүмдүү калк экенбиз да. Анан эмоцияларды мен сыртыма чыгарбайт экен. Аял кишилер баары эле ошондой экен. Мен мисалы өзүмдүн деле подружкаларыман, өзүмдүн деле бир тууганларыман сурадым, анан эмоцияң ичиңде эле болот экен. Анан ушу ичиң эле уйгу туйгу боло берет экен. Атасы болсо 1,5 сутка ыйлады. 1,5 сутка. Биз ала качып кеткен эртең менен 7,5 айтты. Эртеси күнү түшкө чейин ыйлады. Анан түштөн кийин кудаларыбыз келди, тең туштарыбыз келди. Анан ошолор келип, мен айттым, ушундай ыйлап атат, болбой атат десе, мага келип успокоить этишип, өздөрүнүн акыл насаттарын айтып, баягы кыз бергендери да бар да алардын. Анан ой мындай болот, андай болот, анан сооротуп кетишти атасын, бирок ушул убакка чейин эле жаман болот. Өтө жаман болду. Аябай ичим ачты. Апасы айткандай, даже жана ыйлаганды кой, түнү мен уктай албай койдум. Уктайын дейм, такыр уктай албайм. Анан мен экөө баягы мурда тура чогуу ырдап жүрүштү. Нурдали тура мурун деле үйгө келип жүрчү, баягы интернетте деле жүрбөй билет го эл деле. Өзүсүнө баладай болуп калган. Сүйлөштүргөн чын, анан каршы боло алган жокпуз. Ушу кудалыгыбыз 1000 жылдык, миллион жылдык болсун. Казак элине, кыргыз элине, эки элде тең жакшылыктар, тойлор болсун. Анан эми Аида ар дайым сиздердин жаныңыздарда болду да. Эч жакка чыккан жок, алыстаган жок сиздерден. Анан эми орду билинсе керек кадимкидей. Азыр мындай кызыбыздын жоктугу аябай эле билинип атат. Аябай эле. Мен жоктугу билинет, туура, бирок мен өзүмдү алдап атам. Обычно түшкө чейин уктайт, көрбөйбүз. Анан түштөн жана отурат да, анан жана үйдө болуп калганда кечинде тамактар күлдүрбөс атак или тойго кетет, же съемкага кетет, ошентип кеч келет, кээде биз жаткандан кийин келип өзү жок болсо өзүмдү ушинтип алдап атам да азыр. Үйдө эле баягы жумуш менен жүрөт деп өзүмдү ушинтип алдап атам.
мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле Аида Багышбекованын ата энеси аябай катуу даярдыктын үстүндө жүрүшөт. Мынакей келиңиздер. Бул жакта ушундай сонун жайылган дасторкон. Кана чынында даярдык абдан күчтүү. Буюрса биз 2 жашты күтүп турган чагыбыз. Биз менен биргеликте болуңуздар. Азыр мынакей көптөн күткөн учур ата энеси күтүп жаткан 2 жаш жана ошондой эле кудагыйлар келип калышты. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр кызыктуучулар көп болот. Куш болуңуздар бекем болсун. Куттуктайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Сөздү баштан баштайлы. Алып кеттиңиз Аида айымда. Кандай болду үйлөнүү чечими боюнча толук кандай айтып бериңизчи, сизден угайын. Шешими бизде созулуп кетти негизи ара катнашы. Анан чыдай алмай, узатылуу, ана мынау демей, эң тез шешим, тез үйлөнүү шешими осы болду. Алгачкы болду. Солай? Мындай көпчүлүгү ойлошту окшойт, мындай көрөрмандарыңыздар пранк болду дешти, көпчүлүгү. Сиздерге деле айтып жазып калыштыбы? Ооба, негизи көптөр ишенген жок, пранк деп. Мен өзүм деле билген эмесмин мындай болуп кетет экен. Себеби акыркы жарым жылда аябай катуу таарынып, сүйлөшпөй, качып жүргөн болчумун. Анан акыркы жолугушууда ошо Аргендин тоюнда, туулган күнүндө экөөбүз чечимге келип, болду отношенияны токтотолук, достук мамиледе калалык деп кеткен болчубуз. Анан мен бул жакта өзүмдүн жакын досторум менен жүргөм. Ошол кезде чалып калышты Редакциядан, Казакстандан, Нурдавлетте бир проблемалар болуп калыптыр. Айда сен барып жардам беришиң керек деп. Анан мен 1,5 жылдан бери таанып жүргөн адам, сүйлөшкөн мурдагы жигитим, анан мен кантип жок дейм. Башка тааныган адамы жок бул жакта. Макул деп бардым, машина тыгып туруп эле алып кетип калды. Ошондой. Бирок жолдо дагы айттым, мен ишенбейм сага, жок деп. Бирок жигит өзүнүн сөзүн берди. Мен сени сүйөм, мен сени кое бербейм, эч кимге бербейм. Мен сени жакшы көрөм, бактылуу кылам, болду деп алып кетти. Не го? Адам бекерден бекер үйлөнбөйдү го. Кызык үчүн үйлөнгөн жок мен мисалча. Болошогунда осы кыз менен көрдүм. Биз негизи биздин урустарыбыз негизи мындай го. Биздин касымызда билесиң го, энди башка ара катнашта жүргөн, башка эр азаматтар менен андай айыл адамдарды көргөн кезде, улардын урустары биздин касымызда үлкөн вообще даудамайга барат да. Ал биз кичкенде мелочь үчүн бири-бирибизге ренжип калабыз да. Биз аны үлкөн нерсеге алып бармайбыз. Сол себептен биз азыр бул да күрөшүп жатыр, мен да күрөшүп жатырмын, Аллага шүкүр. Негизи үйлөнбөй жүр экенбиз. Просто үйлөнбөй, сол узак ара катнаш сондай алып келет экен да, орус кериске деген сыяктчы. Бизде басында ара катнашыбыз оруспай башталды. Одай 8 айдан ашкандан кийин бизде башталды, орусча. Орус башталды. Сол кезде негизи үйлөнө салуубуз керек эт да. Эndi ар нерсенин убактысы бар. Буйруткан убакыт келди. Мен буйруптур. Аида, сиз чынында Казакстанда бир жумадай жүрүп келдиңиз окшойт, Анан гелиндик кызмат кандай болду? Салттары кандай экен? Өзгөчөлүктөр барбы? Мен мындай чисто айылга келин болдум. Мен деген айылда эмес, шаарда өскөн кызмын. Өзүм такыр айылдын жашоосун деле билбейм, бирок мага кызык болгон үчүнбү, жакшы эле, көңүлдүү эле өтөт да. Ал жакта даже сет жок.
жакшы кармабайт, сет жок. А мен 24 саат бою Инстаграмда отурган кызмын, кантип күнүм өтөт деп билбейм. Бирок кызмат кандай болуп атат деп эле жактан Бул жактан сурайын. Кызмат сонун жакындарынын баардыгы ыраазы Аидага. Энди маған караганда Айда кичине абалга үйрөнүп келатыр. Мен өзүм калага үйрөнүп калгам, мен абалдыкымын, бирок да жумусумдун баардыгы калада жүрүп үйрөнүп туруп калгандан кийин мен кичине абалды мен эмес Айда болушум үйрөнүп калган го. Айткан кезде. Бул качып атат, Алматыга кетебиз дейт. Кетебиз дейби? Качып кеттик, болду, чарчадым деп. Жүрчүп Сет атабы? карабайт деп, мен болсо жашап туралык, эмне болуп атасың, биякта ата энебиз бар деп жүрөм айылда. Кыргыздарда негизи бет ачар жок го? А сиздерде өттү да. Анан кимдер келди, эмне болду? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Бет ачарга деген бүт кошуналар, туугандар, достор баары келет экен, ошонун баары жүгүнүп чыгат экенсиң. Мындай салттары дагы кызыктуу экен да. Мен буга чейин салттарын баарын көргөн эмесмин, эми өзүмдүн башымдан өтүп жакшы баары эле. Ооба, ата энеден бөлөк шаарда эле турабыз. Бирок мындай ата энем эме да, современный эле. Бул жака границага келгенде жолуңду чеч деп, ушинтип жолуңду чечип, чачың жайып алчы деп байлап алгам чачымды. Уялып, чачыңды жайып ал эле, баары сен төркүнгө келатасың деп ушинчет да. Жок, салынбай эле кой деп. Бирок өзүм барган сайын жолук менен жүрөм деп айттым. Алдыда кандай пландар, Нурдөлөт мырза? Балким той. Той буйртса, осы келесі айда болот. Келесі айдын 14-і эфирда болот ол. Эфирда той. Ноябрда. Эфирда той 14-і, и ары карай уже күн суытып неғып кетеді го. Оған дейін біз өзіміз, может, балайына барып, дем алып деген сияқты, и жұмыстарымыз жасап, и көктемде бұйыртса үлкен той болот. Кыргызча айтканда жазында чоң той болот. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кудагы уйгут болсун. Саламатсыздарбы? Рахмет. Саламатсыздарбы? Куттуу болсун, 2 жасыбыз бакыттуу болсун. Өзүмүздүн Айда келинибизбен Нурдөлөт баламызды илестирип келип отурук. Өзүмүздүн казагыбыздын салтын көрсөтүп, 2 жастыкты бирлештирип, 2 жас бакыттуу болсун. Тек кана кубаныч болсун, кудагыйымызбен көрүшүп, өстүп кубанышып атканына өтө кубанычтымын. Кудалыгыбыз 1000 жылдык болсун. Не дейді ғой, өмірдің жазған сондай да, тағдыр маңдайына не жазады, сол болады. Қыздарыңыз бұйырды, біз жаққа кетті. Бала сіздерде күйеу бала болып қалды ғой онымен. Келги сизден дагы. Аллага шүкүр, рахмет. Осындай алтындай кызды біз енді 2 баламыз бір-бірін табыстырып отыр ғой. Аллага сансыз шүкүр деймін. 2 балам бақытты болсын, өмірлі, ғұмырлы болсын, өсіп өнсін, 2 жастың 2 ортаны алтын көпір қылсын. Бақытты болсын балаларым. Сон эми сиздер эми кыргыз эли менен куда болуп калбадыңыздарбы? Анан каада салттары кандай экен? Айырмачылыктары барбы экен апа? Айырмачылыктар енді әрине болады, бірақ біздің де қазақтың салттарына ұқсайды екен. Бізде де мысалы жаңа келатканда арқан керіп күтіп алды. Бізде де ондай салт дәстүр бар енді. Бар аға. Бізде бірақ бияқта ер азаматтар арқан кереткен, бізде әйел адамдар кереді Қазақстанда. Сондай айырмашылықтар бар, бірақ қазақ қырғыз бір туған дейді ғой. Сол сияқты ұқсастық болады. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, құдағыларымыз аман болсын, өстіп, мынандай керемет дастархан жасап осындай күтіп атқандарыңызға сіздерге 1000 алғыс айтамын. Қазақтың, қырғыздың адабияты болуы бір да біздікі. Мысалы, илгерки улуу залкарлары Кыргыздын улуу жазуучулары болсо, ошо биздин кыргыз адабиятында казактын жазуучулары дагы орун алганда, эки элди бирдей таанып келебиз биз. Ошонубуз менен мынакей бир тууганыбызда мына баягы биздин улуулар айтып келгендей, баягы Абайдын айтканы бар го. Менин да бетим жап-жалпак, айырмам кайсы Кыргызстан деп. Ансыгандай өңүбүздү да, өнөрүбүздү дагы мына эми куда сөөк болуп, андан дагы жакын болуп атабыз. Ошо Абай Кунанбаевдин мына илгери айта кетейин эми, Кыргыздын эле тарыхын айта бербей. Абай айткан тура. Ата мына мени бүтүндөй казак кыргыздын баары тааныйтын болду. Ошондо мен сизден аузуп кеткен боломбу деген тура эркелепчи. Десе анан Кунанбай айткан турбайбы? Балам, сен мага жетиш үчүн
биринчи абайдай болгон баланы тарбиялашың керек деп. Анысы кандай, карачы, эмне деген кемеңгер, акылман болгон ата бабаларыбыз. Ошол эке биздин бабаларыбыздын бир казакча бир өлеңинен кайрып берейин эми. Sad ötken ay hey gedeydi ötken ömürdün en tübüne kim var jetken Kaşangay ölmeyimiz de vattanamız ölmösü ata babama kayda getken ölmösü ata babam kayda getken Жақсылар мен жақсы деп ай hey айталмайды Жамандар мен жақсы деп айқайлайды Борында күнде көріп жүргенден соң таулардың биіктігін ау байқалмайды Таулардың биіктігі байқалмайды Жардың шетін ай hey ураймы деп ішпедім арықтан су ылаймы деп жаманға дос болудан қорқо берем тар жерде ер тоқымын ау сұраймы деп тар жерден ер тоқымын сұраймы деп Бүгүнкү жакшылыгыңыздар кут болсун. Куттуктайбыз. Рахмат. Жалгыз карындашыңыздарды күйөөгө бердиңиздер, Анан мындай ич ачышуу болуп бекен? Болот, албетте. Тем более ала качып кеткенде болду. Ушундай карындашым ала качып кеттир деп шок болдук. Күтүлбөс жерден болду. Барды мындай болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Көптөн бери сүйлөшүп жүрүшкөн, келип эле мындай колун сурап кыргыз алып кетеби депчи, кыз узаты кылып ушундай узатабызбы деп ойлоп жүргөнбүз, анан эми тилекке ашандай болбой калды. Ала качып кетти. Эми буйрук ушундай экен. Баары эми кичине атышуу болуп ушундай болду башында. Барган жерден бак айтсын карындашыбыз эми. Эми азыр Нурдөлөт мырза боюнча да сөз кылып калбадыкпы бул жердечи? Анан кандай жигит экен негизи эле? Кандай экен? Нурдөлөт негизи жакшы бала. Сиз көрүп жүрөсүз да, ооба. Мен аны канча 1 жылдан бери тааныйм. Өзү эмгекчил, жакшы бала, жакшы күйөө бала болот деп ишенем. Биздин эң негизгиси биздин кызыбызды, менин сиңдимди жакшы бакса эле бизге ошол жетиштүү. Нурдөлөт менен Айка бактылуу болсун, кармашкан колдор эч качан үзүлбөсүн. Аллах таалам экөөнү рызкысын берсин. Ылдыйда өбөк, өйдөдө жөлөк болуп бирин сыйлаган жаштардан болсун. Ошо карындашыбыз менен Нурдөлөт экөө бактылуу болсун, кармашкан колдор эч качан ажырабасын. Айка ал жакты сыйлаган, Нурдөлөт бизди сыйлаган жакшы жаштардан болсундар. Анарайым ошондо бүгүнкү күндө эмнелер болот? Бүгүнкү күндө мындай эми биздин укталар чубасар жиберебиз дешти, бирок биздин нарында айым эки бала таанышып, бири-бирин жакшы көрүп, өздөрү сүйлөшүп жүрүп, анан алагачылып кетти го. Анан биз ошого байланыштуу биздин өзүбүздүн нарындын эмеси менен тиги салты менен эшиктерди көрсөтүп кудаларыбызды, анан Айда менен Нурдөлөттү отко чакырып атабыз. Балдарың эстүү болсо, аришке эптүү болсо, кыз берип келин алып, куда сөктектүү болсо, өзүңдү ханга теңеп, өкүнбөй жашоо керек. Айткыламындан артык адамга эмне керек? Айткыламындан артык адамга эмне керек?
Ата, жакшылыгыңыздар кут болсун. Куттуктайбыз. Рахмат. Bu ballarımdan, Ösüm ballarımdan ası 64'te, ayağı 44'te. Asıl jalan ele neverelerinden toyunda жүрөм. Ösümdün yaşım 87'ye geldi. Tiyakalar arma bir 3 yıl kaldı. Şöyle soğa çeyin. O neverelerimden toyunda kaçıp atam asırınca. Karlıktın oğrusu kulak, siyakpak kimse alıp ata çekesinden. Бул жактан угуп калдым мен. Небереңиз Аиданын тоюн аябай күтүп турсуз. Ошондойбу ата? Эми өстөрү менен тамашалаша берет. Аны эмес күйөө балам тиги былтыр эле таанышып Айда чоң атам уруксат берсе эле темдеп атат. Уруксат бересизби деп күйөө балам айткан, ой экөөң сүйлөшсөң ала бер Айдан дегем. Birinci ele görüp atkanım yok. Gerek bolsa kүйөө балам сүрөтү, ана мынасынан бери бар менде telefonumda. Ana эми Kudayın kulağı suyunsun 11 balam var ele, 3 kız, 8 erkek. Anın var ele Kırgızstan ayarlar Kırgızlarga turmuşka çıkıp atkan. Ana Ayda ne verem başka uluttan da Kazaktan kuda taap bergenine suyuna oturup. Үйүнүн жайланып аткан неберелерим келечектин уулдары элге кызмат кылсын. Амин. Амин. Kalınmadı. Kaç yapıyoruz? Ana sütü. Yine sütü. Yok var içindeki. Oğuzdun toyunda, kızınızdın toyunda. Жас құда, бас құдаға. Нарынға жүргөнгө адашып кудагыйдыкын кийгизип алган жоксуңарбы? Андан соң Нурдаулет Төлөпбергендин апасы келини Аида Багышбековага сөйкө салып, уул келинине тилек айтты. Осы алдындай жарқырап жүрсін, жайнап жүрсін деп, қырғыз қазақ елін біріктіріп отырған, құдағи болып отқанымыз, осылардың арқасы, жастардың арқасы, жастар бақытты болсын. Мынау біздің сатымыз бойынша қарға болады үйде. Рахмат, мына қол шап қойылық мінеке. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүнкү репортажыбыз да соңуна келип жетти. Сиздерге бул ушунча кызыктуу учурларды бөлүшкөнгө аракет кылдык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө жашаңыздар.